Коопсуздук 2025 биргелешкен машыгуу боюнча 2025-жылы 22-апрелге белгиленип, бүгүнкү күндө резервдик батальон чакырдык. Бүгүнкү күндө эртең менен сигнал келип түшкөн. Сигналдан соң биз чакыруу боюнча иштерди жүргүзүп, азыркы күндө бардыгы келип, регистрациядан өтүп, форма алып, саптык даярдыкка даярдалып атат. Бүгүн бул жерде саптык даярдыкка туруп, өздүк документтерин бардыгын тастыктап, тактап, бүгүнкү күнү ушуну менен жыйынтыктайт. Эртеңки күнү булар Ошко полигонго барып, ошол жерде курал жарак кармап, ок атып келишет. 3-күнү подведение итогов деп коет. Жыйынтыктоо күнү болуп, сыйлоо баракчалары менен сыйланып, ушинтип жыйынтыкталат. Мобилизациялык машыгуу боюнча эртең менен администрация башчысы аким пакет алып, азыр өзүнүн мындан аркы пакет алгандан аркы жумушун алып барып атат администрацияда. Биз аскер кызматкерлери бул жакта бизге келген аскер кызматкерлери менен жумуш алып барып атабыз. Районго, айылдарга эч кандай зыяны жок, эч кандай бир коркунучу жок. Азыркы күндө биз угуп атабыз, комендант час кирет экен, анан мындай болот экен, андай болот, андай болбойт. Бул жерде жөн гана машыгуу. Болгону 23 апрель күнү саат 12-ден таңкы 5-ке чейин коменданттык убакыт киргизилет. Биз 90-93 жылдары баягы СССР тараган маалда акыркы союздун аскерлери болуп калдык. Анан бүгүн ушу аскердик машыгууга запастан чакырылып, даярданып турабыз. Эми ойлор азыр мына бара-бара өлкөбүздө өнүгүүнү байкалып атат. Аскердеги тартиптер же болбосо аскердин абалы, техникалык абалдары аябай жакшырып атканын көрүп атабыз жылдан жылга. Мына жерде деле байкалып атат. Мына бардыгыбызга жетиштүү обмундирование, керектүү курал жарактардын бардыгы менен камсыз болдук. Азыр ошо канча жыл өтүп кетсе дагы ушул аскердеги жаш кезибизди эстеп, дух боевой ошо немеден машыгууга даярданып атабыз. Кайсы учурда чакырса дагы ата мекенди коргоого даярсыз. Ооба, каерден болсун биз ар дайым ушу мекенди коргоого даярбыз, кайсы убакта чакырса да дайым даярбыз биз. Төстөр, оң, му, сол, о. Биз ушул коопсуздук 2025 болуп аткан ученияга даярбыз. Буюрса военкомат аркылуу чакырылып, ушул жака келип, формаларыбызды алып, курал жарактарды алып, алдыда боло турган машыгууларга даярдык көрүп атабыз азыр. Курал жарактарды алып, жакында бүгүн эртең даярдык көрсөк, анан ок атуу таласына барып, ошол жактан стрельбищадан өзүбүздүн мурда кылган нерселерибизди бир сыйра эстеп, согуш талаасында кандай учур болбосун, ошол нерсеге даярдык көрүп атабыз. Негизи өлкөбүздө тынчтык болсун, баарына тынчтык каалайбыз. Эгер кокус ушундай бир иш-чаралар, согуш нерселери болуп кете турган болсо, мамлекетти, ата мекенди коргоо үчүн ар дайым даярбыз. Сол, о.